Ишкердик субъекттерге жүргүзүлүүчү текшерүүлөрдү каттоонун автоматташтырылган маалыматтык тутуму иштелип чыкты. Тиркеме укук коргоо жана салык кызматынын органдары тарабынан түзүлгөн. Анда ар бир ишкер кайсыл органдар тарабынан текшерүү келет, анын мыйзамдуулугу жана негиздүүлүгү тууралуу маалымат ала алат. Жалал Абад облустук прокуратурада электрондук тутум боюнча окутуу болуп, ага укук коргоо жана салык кызматынын органдарынан катышышты. Мобилдик тиркеме иштелип чыкты. Бул дагы ишкерлик субъектилердин ишмердүүлүгүн коргоо максатында даярдалып чыгарылды. Бул мобилдик тиркеменин өзгөчөлүктөрү ишкерлик субъект кандай текшерүүчү орган келаткандыгын, кайсыл максатта келатканын, кайсыл периодту текшерерин баарын QR код аркылуу билип туруп мүмкүнчүлүгү жаралды. Ошондой эле ишкерлик субъекттер бул тиркеме аркылуу арыздаттануулар менен прокуратура органдарына түздөн түз кайрылууга мүмкүнчүлүк жаралды. Маалыматтык система мамлекеттик органдардын ишкерлик субъектилерин негизсиз текшерүү, аларды укуктук жактан коргоо, текшерүүлөрдү жүргүзүүдө коррупцияга каршы аракеттенүү максатында иштелип чыккан. Иш чаранын жүрүшүндө жаңы тутум тууралуу маалымат берилип, аны кантип иштетүү керектиги көрсөтүлдү. Текшерүүчү органдын кызматкери маалыматтык система аркылуу аны эсепке алуу жана жүргүзүлүп жаткан текшерүүнү жүзөгө ашыруу үчүн прокуратуранын аймактык органына өтүнүч жөнөтөт. Прокурор текшерүүнүн негиздүүлүгүн жана мыйзамдуулугун карап чыгып, жыйынтыгы боюнча ал текшерүүнү каттоо же баш тартуу жөнүндө чечим кабыл алат. Бул өтүнүч текшерүүчү органга штамп жана QR коду менен кайра жөнөтүлөт. Текшерүүчү органдын кызматкерлери өтүнүчтү басып чыгарып, анын көчүрмөсүн ишкерге тапшырат. Андан соң тиешелүү текшерүү жүргүзүлөт. Текшерүүчү органдарга текшерүүлөрдү каттоосуз жүргүзүүгө уруксаат берилбейт. Тутумда белгиленгендей, ар бир текшерүүнү прокуратура, укук жана салык органдары милдеттендирилет. Каттоосуз жүргүзүлгөн текшерүүлөр мыйзам бузуу болуп саналып, анын жыйынтыгы жараксыз болуп калат. Анан кийин автоматташтыруу боюнча, бүгүнкү окууну түшүндүрүү боюнча бар жогу электрондук түрдө жүргүзүлөт деп түшүндүрүштү бизге. Бул боюнча ар бир кызматкер ушул тийиштүү ушул иш чараларды жүргүзө турган, текшерүү жүргүзө турган кызматкерлерге код, логиндер берилет экен. Ошол аркылуу биз текшерүү документтерин регистрация кылып, ошол жерден иш алып барууну окуп өттүк. Автоматташтырылган тиркеме 2023 жылдын 1-январынан тарта ишке кирет. Система президент Садыр Жапаровдун менчикти коргоо жана ишкердик менен инвесторлорду колдоо, ишкердик субъектилерин коргоо боюнча кошумча чаралары жөнүндөгү жарлыктарына ылайык иштелип чыккан. Акылай Карабаева, Аскар Маматисаков, Регион.